gördün mü? Kışa yatırır. Ana kışa bu kökünden bu buluğu kalattı. Ceras boldu. Ana sadece yaşlık kaldı diye bunu gördün mü? Комуз жапайы жыгачтардан чабылат. Мисалы, өрүк, алмурут, карагай, арчадан. Кандай гана жыгач болбосун, жалбырактары күйүлүп, мөмөлөрү бышкан кезде кыйылат. Комуздун негизин тандап кыюуда кылдаттык менен кароо талапка ылайык. Тандалып алынган жерин 1 метрден ашыгыраак өлчөмдө кыркып алат. Комузга өрүктү кыюу кыш мезгилинде ишке ашат. Ушул учурда суу сугургап, жыгач табына келип калат. Мындай өрүктөн жасалган комуздан тунук ойдогудай добуш чыгат. Бул комуз уста Карим аганын ыкмасы. Материалдар бар, ошолар менен иштеп көрөбүз. Макулбу? Кет онда жүр. Бар ошолар бүтүрө берели, анан кайтып келебиз. Жүр. Мына мен өзүм баштайын. Эч жаппай. Мына өрүктөр көрдүңбү? Мына өрүктөрдүн кыйылганына бир 5-6 ай эми болуп атат да. Буларды азыр иштеткенге болбойт. Бул дагы бир 2-3 жыл жатыш керек. Ал кургай элек, булардын нымдуулугу көп да. Мына үчөөнүн кече жагында эле бир 5-6 ай болду келгениге. Бул дагы бир 2 жыл же 3 жыл туруш керек да. Каарман Баткен облусунун Бужум деген айылында турат. Бош убактысынын көпчүлүк бөлүгүн комуз чабуу менен өткөрөт. Учурда өзүнө шакирт алып, өнөр үйрөтүп жаткан мезгили. Hazır ekөөбүз мынанда сомдо алып, сомдой турган жыгачтар бар. Көрдүңбү? Мына жак алып кой. Булар эме кургагандарбы? Бул кургаган, бул кыйылганына бир 4 жыл болду. 4 жылдан бери жатат. Муну алып барып, пилорамага алып барып, тилдирип, даярдап келгенбиз да. Мына болсо макеттер. Булар болсо эң чоңун алайлы. Так. Мына ең чоңы 113 деді. 11 Узуну. Мындайга ширинасы. Длинасы ол 40 сантиметр болады. Бұл жағы бір 13 сантиметр болса салып көрөбүз. 90 сантиметр болады. Біз ушу жерге чейин алабыз. Мисалы. Өрүктөн комуз чабуу үчүн өзөгүнө суу чуркабай турган учурда кыйып, ушул замат тилип, сомдоп, ичин оюп, аны жарым саатта кайнатып, аба анча таасир этпеген туңгуюк бөлмөгө сактайт. 3-чү жылы гана жасоого жарайт. Ансыз ириип, баштапкы абалына келип калат. Ошондуктан убакытты так сактоо абзел. Мындан кийин аткарылуучу жумуштар ирети менен улана берет. Güneyde үйгө өткөрүп койгон дер жаба. Ону бар. Үйгө кирип тура бериң апа. Жүрөм бияга онда. Йо, бисмилlah. Ошону жүрөнөсүн. Булар ойгандар экен. Бул ойлгондар. Муну ойгондо мында кылабыз эми. Бул азыр толук даяр болгон жок, өзүң көрдүң, жөн гана мындай эле формасын чыгарып койдук. Мен ачып ката калды экен. Ошо мен чызыктын иши ойлабы? Сыздын иши ойлат, ойлгондо дагы мына кылып коебуз. Мына сыз турбайбы? Биздин сызыбыз кайсы? Мына эмеси? Сыздагысы. Сыздагысы болсо, ушунун ичинен оюшубуз керек. Муну мына кылып сызабыз. Дагы сызып алып барабыз дагы. Сыздан өтүп кетпешибиз керек да, мында кылып туруп. Карим устанын айтымында бир комузду даярдап бүтүрүү бир канча күндү талап кылат. Маселен, комузду чаап алгандан кийин дагы жасалуучу иштери көп. Формага келтирип, ичин тегиз оюп, сырттарын жакшы тегиздегенде гана калыбына келе баштайт. Каты баспайсың, акырын секин эле. Бир баштап бир басып көрсүн. Экола форма. Каты басма, секин, секин. Секин эле. Акырын. Бош убактысынын баарын комуз чабууга арнаган устанын күнүнүн жарымы устаканасында өтөт. Учурда шакирт экөө жаңы буйртма алып чабууга камданып жаткан мезгили. Өткөн
кылымдын аяктарында ошо 90 жылдарында 2000 жылга чейин көп эле кыйынчылык болуп калган. Ушу комуз асбаптары, музыкалык асбаптар табылбай. Ошол кыйынчылык болгон учурда анан аракет кылып ошондо бир 2000 жылдардан баштап жакшылап киришип баштадым да. Ага чейин эми бир экөөнү гана жасачу элем. Барып анан көбөйтүп, азыркы учурда эми Кудайга шүгүр жакшы эле жасап атам. Анан жасаган комуздарымдын канчага жеткенин мен өзүм деле так билбей калдым, бирок 1000ге барып калды деп ойлойм. Себеби ошол 2000-2005 жылдан баштап чапкан болсом, айына жок дегенде бир 5тен жасап атам. 5тен жасаганына ушунда бир жылына бир 50ге жакын жасайт экенм да, 50, 60 ушундай жасалып калат эми. Ошого салыштырмалуу караганда бир 1000ге жакындап калды жасаган комуздардын саны. Кардарлардын көп бөлүгү Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунда жайгашкан музыкалык окуу жайлар. Алар көптөгөн жылдардан бери Карим устадан алышкан үчүн комуздун сапаттуулугун жакшы билишет. Азыркы учурда эми шартка байланыштуу окшойт. Көбүнесе мына окшогон комуздарды буйртма беришет. Ушундай комуздар, формасы ушундайларды. Бул форма эми азыр бүт эле Кыргызстан боюнча бар эле жерде ушул мына популярдуулукка ээ болуп атат. Андан тышкары эми комуздун түрлөрү көп. Бала комуз деп айтсак болот. Анан чоң комуз, карагай комуз дейт, өрүк комуз деп ушундай көп түрлөр болот. Анан мындай түзүлүштөрүндө дагы айырмалар болот. Азыркы учурда көп ушундай комуздун формасында буйртмалар көп болот. Токтогул комуздун формасында дагы комуздарды көп жасап жүрөм. Эми мурдатан эле ата бабалардан бери айтылып келе жатат. Бир комуздун наркы бир кой деп айтышчу экен да. Эми баасын деле салыштырмалуу айтканда ошондой бир койлук баага наркка турат бир комуз. Мисалы бир кой базарда канча турса ошондой эле нарктан бааланып жүрөт комуздар. Эми бул комуздар эми негизи өрүктөн чабылган комуздар. Ошол нарктуу, баалуу комуздар ошондой бир малга бааланат да. Анан жөнөкөй комуздар болот. Карагайдан жасалган, башка бир кара жыгачтан жасалган комуздар, алар эми баасы арзан болуп атат. Материалды негизинен мынау өрүктүн өзүнө биздин Баткенде өрүк көп болгондугуна байланыштуу. Мына өрүктөн таңсыктык жок. Бирок эми элдерден ошо өзүбүз сатып алабыз. Ошол жарактууларын барып тандап көрүп, жарайт, жарабайт деп көрүп анан жарактууларынан баалашып туруп алабыз. Андан тышкары мына бетине капактарына келгенде кыйынчылык пайда болот бизде. Капагыны ошол карагайдан жасалат. Болгондо дагы баягы Россиядан келип аткан карагайлардан эмес, көлдүн карагайларынан жасалат. Ошого муктаждык көбүрөөк болуп калат. Капакты ошол көл тараптан алдыртабыз. Ошол жактан ушул мага окшогон ушундай комуз жасаган усталар бар, өнөрпоздор бар. Ошолор менен байланышып, ошолордон алдыртып турабыз да. Маданият министрлиги жакшы бир иш-чараны баштаптыр. Ушул Кыргызстандагы ушундай өнөрпоз, ушундай асбап жасаган усталарга колдоо көрсөтүү максатында. Ошол жерлерде көп усталар менен тааныштык, өнөрпоздар менен тааныштык. Алар билбегенди биз айтып, биз билгенди аларга айтып дегенде ушундай бир пикир алышып, жакшы бир сабак алып келдик. Менде эми шакирт чыгарайлы десек, азыркы жаштардын арасында кызыгуучулар аз болуп атат, бирок арасынан эми кээ бирөөлөргө билген кеңешибизди айтабыз. Жаңы баштап аткан жаштарга көрсөтүп жүрөм. Азыр эми ушул жанагы инем ушул эми бир аз кызыгып атат. Ушуну Кудай буйрса жакшылап үйрөтөм го деген ойдомун. Үйдөгүлөр эми бар эле эми бул жумушту кылбасам мен деле ооруп калсам керек. Үйдө эле колдошот бардыгы. Чайымды карап дегенде, тамагымды карап, ушул колунан келишинче шарт түзүп беришет. 2 кыз, 1 уулум бар. Уулум деле, кыздарым деле ушул музыкага жакын, өнөргө шыктуу эле балдар, кыздар, бирок алар башка багытта кетишти. Уулум ушул техника жаатында иштейт, кыздарым болсо фармацевтика, анан мугалим болуп ушул жакта кетишкен да. Бирок музыкага болгон шыктары жакшы эле.
Ал кандай мезгил болсо да комузун чаап, кардарына берип, рахматын алгандан өткөн ырахат жок дейт. Бұл комуз эми атайын буйрук менен берилген дагы ушундай мага эстелик катарына жасап бер деп досум айткандан бул жеринде аты жөнүнөн жазгам да. Парпидинге Каримден Белек деп жазып атайын даярдадым да буну. Мунун үнүн бир угузуп коюн сага. Досуздан келіп тұр, қомдың иесі. Тапсырайық. Мен соны жақсы, іштерін жақсы болып отыр. Ол жақты іштер жақсы. Анда жақсы өзің, іштер жақсы. Қомыздың мына дайырдап қойдым. Дайыр болып қалды мына бардығы. Бұл жағына атыңдан бері жазып, бір жолы естелік болып қалсын деп, естелік деп жазып қойдым. Ошыны алдырттым мына қылдарынан. Ал мен өзім саған үйін көрсетіп берейін. Қапқағынан бері ушул барды өтө сапаттуу онодон жасалды да, жагыштардан жасалды барды мына. Үйүндөн карап көр, мына үйүн жагышы. Көз майын кетирип, айлап чапкан комузун колго алып, көө чертип өмүр берүүдөн өткөн рахат жок. Мына ушундай улуу эстеликтерди жасоодон чарчабаган комуз устанын алдыга койгон максаттары чексиз. Кыргыз элинин тарыхый көрүнгөсүн байытып, келечек муунга мурас калтыруу.